маркетолог катары колдоп келген. Азыркы мезгилде Бактияр мырза Trout and Partners аттуу компаниянын Борбор Азия боюнча өнөктөшү. Бүгүн бизге ошол Бактияр мырза биздин Кыргызстандын бизнестери тууралуу ошолордун негизинде мындай практикалык негизде вебинарды өткөрүп, сиздер менен талкуу куруп кетмекчи. Анда Бактияр мырзага сөздү бергиче мен биринчиден сөздү Элдияр мырзага бермекчимин. Менин кесиптешим Элдияр агай бүгүн бизге ошол биздин ПИК ОШ бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору боюнча презентация айтып кетет. Биз эмне менен алек кылабыз, кандай программаларды жүргүзүп келебиз. Мен бүгүн сиздер менен чогуу Айдана ошол коомчулук менен байланыш боюнча адисимин. Келиңиздер, анда биринчи сөздү Элдияр агай сизге. Акырындан кошула бериңиздер. Суроолоруңуздар болсо, өтүнүч, бизде ушундай эрежелер бар. Жаңыдан кирсеңиздер, ошол аттарыңыздарды карап, фамилия, атыңызды карап толуктап кетиңиз. Суроолоруңуздарды чатка жазып туруңуздар. Себеби бизде ошол презентация убагында суроону баягы акырында жооп бергенге, ошол нерсени Бактияр агайга дагы тиешелүү. Бактияр агайга суроолоруңуздар болсо, чатка жазып туруңуздар. Анан биз презентациянын акырында ошол атайын суроолорго убакыт бөлүп кетебиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат Айдана. Бактияр мырза, сизге чоң салам. Урматтуу катышуучулар, силерге дагы чоң салам айтмакчымын. ПИК ОШ бизнес инновациялар өнүктүрүү борбору жөнүндө айтып берсем сиздерге. Биздин борборубуз Ошто мурдагы жылы февралда ачылган. Чүй областы Бишкекте 2 жыл мурун, Караколдо дагы мурдагы жылы ачылган. Ушу 3 бизде офистерибиз бар. Кызматтар жөнүндө айтып кетсем, эң негизгиси бизде ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруу. Экинчи кызматыбыз бул ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар менен сиздерди бизнестин өкүлдөрү менен байланыштыруу. Ошол эле вебинар окутуулар дагы бизде дайыма өтүп жүрөт. Анан эл аралык таанышуулар, байланыштарды дагы биз уюштурабыз. Сиздер биздин программабызга катышып калсаңыз, катышуучу катары сизде дайыма онлайн окутуучу аспапка доступ болот. Анан инвесторлор жана демөөрчүлөр менен ушу тармагында дагы биз иш алып барып жүрөбүз. Акселерация программалар жөнүндө айтып кетсем, бизде 4 программа өттү. Бул жаш ишкер биринчи болгон. Экинчи бизде 7 жумалык ушу мигрант ишкер биздин жарандарга пандемия менен байланыштуу кайра Кыргызстанга келип калган үчүн ушул биз жардам катары ушул тезирээк Кыргызстанда калып, өзүнүн ишин баштап, ушу окутууну уюштурганбыз. Бизнесиңди өстүр дагы өткөн. Төртүнчүсү бул бизнес айым. Азыр болсо биз өтүнмөлөрдү күтүп атабыз. Ушу экспортко даярдык, тигүү өнөр жайды колдоону баштап атабыз. Вебинарлар тууралуу айтып кетсек, көп вебинар өтөт. Ушу сиздердин суроолоруңуз боюнча ушу көбүнчө ушу бизнести, мисалы үчүн юридикалык каттоо жагынан кандай уюштуруш керек. Эркелер айтышат, бизде адамдарыбыз көп келет ишканага, бирок ошондой эле тез кетип калышат. Ошого ылайыктуу биз мисалы үчүн туруктуу команда, ушу адамдарды башкаруу боюнча, команданы кандай түзүү боюнча болгон темалар. Ушу көп темалар өткөн. Бүгүнкү мисалы үчүн дагы аябай кызык тема, ушу маркетинг тармагында эмне үчүн кардарлар сизди тандабайт деген Бактияр Мухаммед мырза менен уюштуруп жатабыз. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар жөнүндө айтып кетсем, бизде ишкердик дүйнөлүк чемпионаты ПИК Кыргызстан расмий өкүлү Кыргызстан боюнча 20-жыл, 21-ci жылы уюштуруп келип жатканбыз. Ушу жылы дагы биз уюштурабыз. Мурдагы жылы мисалы үчүн биз бир мектепке жардам катары биздин ушу жардам бергенбиз. Азырынча ушу $700,000 азыр ушу инвестиция катары каралып жатат. Бизде дагы ушу стартап уикенд Ошто дагы өткөн. Көбүнчө бул айымдарга арналган эле, бирок ого карабастан биз мырзаларды дагы катыштырганбыз. Командабызда 3-өбүз. Айдана Мадамбекова бизде коомчулук менен байланышуу жана иш-чаралар боюнча адиси. Аян Назаров бизде программанын жардамчысы жана мен Элдияр ушу программалардын менеджери. Ушуну өзүңүздөргө жазып алсаңыз же скриншот кылып аласыздарбы? PIK.KG биздин вебсайтка кирсеңиздер, сиздер ушул жерде социалдык тармактагы шилтемелер көп берилген. Ошол шилтемелер аркылуу
Биз жөнүндө жаңылыктар, кайсы вебинарлар, кайсы окутуулар өткөн жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Андан дагы биздин ишканабыз ачык сиздерге дайым ошо Ош шаарында Ленин көчөсү, ол эле Ошту билсеңиздер, ушул жерде 2-этажда отурабыз, 23 кабинет. Телефон жазып алыңыздар өзүңүздөргө, кандай суроолоруңуздар болсо, биз жооп бергенге даярбыз. Ушул көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат, Элдияр. Бул жерде чатка биринчи суроо келди. Саламатсызбы, Нарынга ачылабы деген суроо. Кадырбек байке, сиздин сурооңуз боюнча биздин Нарын облусу боюнча бизде Ысык көлдөгү Пик Каракол борборубуз иш алып барат. Пик Каракол ошондо көлдү да карайт. Көл облусун жана ошол Нарын облусуна тиешелүү. Пик Бишкек бизде Чүй облусу, Бишкек шаары жана ошондой эле Талас облусун карап кетет. Пик Ош ошол түштүк регионунун облустарын карап кетебиз. Ошентип биз бүткүл Кыргызстанды камтыганга аракеттенебиз. Бул жерде айта кетчү нерсе, биздин программалар гибрид түрүндө өтүлөт, онлайн, офлайн. Биз ушул аралаштырып өткөрөбүз. Ошон үчүн сиздер Нарында болосуздарбы же Таласта болосуздарбы, биздин программаларга берип катышсаңыздар болот. Себеби окууларыбыз онлайн дагы өтүлүп, анан ошол окуу арасында 1-2 жолу же 3 жолу чогулуулар болуп калышы мүмкүн. Аны биз өзүбүз сүйлөшүп кетебиз буга чейин. Андан ошондой эле айта кетчү нерсе, биздикиндей бүгүнкүндөй вебинарлар өтүп турат. Анан булар запись болот, ушул Zoom'дачы. Анан бизди сиздер Пик Кыргызстан деп YouTube каналынан дагы издесеңиздер болот. Ошол жакта сиздерге керектүү башка темалардын дагы вебинарлары чыгып турат. Биз менен бирге болуңуздар, ошол YouTube каналыбызды текшерип, бүгүнкү вебинар дагы ошол жакка чыгат. Чоң рахмат. Анда мен азыр сөздү Бактияр мырзага узатайын. Келиңиздер, Бактияр мырза бүгүн ошо позициялоо боюнча, биздин рынок боюнча сөз кылып, презентация кылып кетет. Келиңиз. Чоң рахмат, Бактияр агай, сиз ошо алтындай убактыңызды бөлүп, бүгүн бизге келип, кошулуп отурасыз. Биздин ушул Кыргызстандын ишкерлерине салым кошконуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, Элдияр, сизге дагы чоң рахмат. Биз экөөбүз 2-3 айдан бери ушул тема жөнүндө сүйлөшүп жүрдүк. Мына азыр шарт келип, ушул жакшы алдыңарда отуруп, ушул тренингди өткөрүп турабыз. Чоң рахмат силерге чакырганыңарга. Айдана, силерге суранычы, модерация жагынан жардам бересиз, Ооба. Презентацияңызды сөзүңүз эле бөлүшөсүзбү же мен бөлүшөйүнбү? Өзүм эле бөлүшөм, бирок меники азыр ушул жерден техникалык жагынан бир тоскоочулук болуп калса, сизден жардам күтөм, Конечно, ооба, мен бул жерде сиз мененмин. Келиңиздер. Андан ошондой эле суроолоруңуздар болсо, чатка жазып турсаңыздар болот. Урматтуу биздин катышуучулар, унутуп калам деп корксоңуздарчы, андан акырында биз узатып кетебиз сөздү. Жарайт, туугандар, силер саламатсыңарбы? Ысык салам силерге Бишкектен. Азыр техникалык жагынан караштырып көрөлү. Мен силерге жакшы эле угуп турамбы? Жакшы угуп турсаңар, плюс клавишасын басып койсоңор, угулбай атсам же начар угулуп атсам, минусун басып койсоңор, Мен да бияктан карап турам, ар бир так. Рахмат, көрүп турам. Рахмат. Суроолоруңар бар болсо, силер өзүңөрдүн жанагы Айдана айтып кеткендей эле, ошол эле тиги өзүңөрдүн тиги сурооңорду жазайын деп атканда, суроо деп жазып туруп, биринчи, анан кийин өзүңөр сурооңорду жазып кетсеңер, бизге дагы мындай ыңгайлуу болот да, кийинки таап алганга. Демек, баштайлы. Ушул мен акыркы 12 жылдан бери иштеп жүргөн акырын угулуп жатат дейт Роза эжекебизге. Кечиресиз, сиздин өзүңүздүкү туугандар баарыңарга эле жаман угулуп атабы, акырын угулуп атабы, же Роза эжебиз келеби? Роза эже, сиз өзүңүздүн микрофонуңузду же болбосо катуураак кылып көрүңүзчү. Мындай немесин үйүнүн көтөрүп.
Меники бийик эле турат, бирок мына дагы Өмүрбек деген бала дагы акырын угулуп атат дегенден башкаларга да ошондой угулуп атат деп жазгам. Акырын угулуп атат негизи. Алло. Мындай жакшыраак угулуп атабы? Микрофонду өзүмө жактыраак алып коеюн. Бизге жакшы эле угулуп атат. Сизге жакшы угулуп атабы? Нуркамил агай, сиз деген сизде өзү микрофондун эмеси чыкпай атат да. Сиз ошол наушникти басып көрсөңүз экраныңыздачы же чыгып кайра киргениңизде присоединиться через микрофон дегенди да деп бассаңыз, ошондо угулат. Айдана менен алыстан угулуп жатат дейт салыштырмалуу. Айдана жакшы угулуп жатат, ким акырын угулуп атат? Бактияр. Кызык. Силердики ар кандай угулуу берет окшойт. Эми турганда бул техника экен. Ал жагынан мен азыр жакшыраак кыла албайм го. Эми өзүңөрдүн жагынан да карап көргүлө. Балким ош жерден өзүңөрдү чоңойтуп алсаңар болот дейминчи. Биз баштай берели. Жарымыбыздыкы жакшы эле угулаттыр, жарымыбыздыкы бир аз начар угулаттыр. Мен негизги акыркы ушул 12 жылдан бери иштеп жүргөн өзүм ушул маркетинг чөйрөсүндө жүрөм. Ушул жерден иштеп жүргөндө мага ушул суроону ар бир ушул компаниянын негизги жетекчилери, директорлору ушул суроону көп сурашат. Эмне үчүн биздин компанияны, биздин өнүгүүбүздү, биздин товарыбызды мындай кардарлар тандабайт дейт да, аз эле тандап атат. Эмнеге ушундай Бактияр, ушуну түшүндүрүп берчи деп көп мындай суроо беришкен да, көп жолу суроо беришкен. Ушул 12 жылдан бери ушул суроо менен мен изилдеп жүрөм. Ар кандай жоопторду таптым. Эми анын баарын айтып отурганга убактыбыз аябай көп узарып кетет. Ошон үчүн мен силерге бүгүн 3 эле нерсесин, бирок эң негизги себептерин айта кетейин. Ушул мына азыр өзүңөр көрүп тургандай эле 3 эле нерсе. Ушул 3 суроого 3 кадамды жасасаңар, негизги биздин суроого эмне үчүн кардарлар сизди тандабайт дегенге ошого жооп аласыздар. Ушул жөнүндө бүгүн биздин талкуулообуз болот. Биринчи биздин темабыз бул өнүм жөнүндө болот. Биз мындай орусча айтканда, англисчедагы продукт боло берет. Продукт деген бул жанагы экономика китептеринде, интернеттен карап көрсөңөр, бул деген товар деп коет эмеспи? Товар, андан кийин же мындай услуга депчи, товар же услуга деп бөлүнчү эле бизде экономика сабагында. Бирок продукт деген анын айырмасы жок. Товар деле, услуга тейлөө болуп кете берет да булчу. Ошон үчүн ушунун жакшыраак түшүнүш үчүн мен силерге мисалдар менен да келтире кетем. Биздин Кыргызстанда өзүбүздүн аты чыккан чоң компаниялардын негиздери. Экинчиси бул ат коюу жана уран, англисче жана орусча слоган деп коюшат, мындай эле угуп жүрөсүздөр. Бияктан дагы силерге ошонун да мындай кандай жакшы туура коюш керек, кандай шарттары бар, мындай ийгиликтүү мисалдарын менен силерге бөлүшө кетебиз. Анан ушул бүгүнкү сабагыбыздын, вебинарыбыздын эң негизги кадамы бул ушул позициялоо жөнүндө силер менен сүйлөшүп кетебиз. Өнүм деген негизи эмне? Мына азыр ушул силер өзүңөр билгендей эле аты чыккан, айтып кеткендей эле мурун Шорок компаниясындагы негизин караштыра кеттик. Мисалы үчүн мына Легенда деген ичүүчү сууну баарыбыз эле билебиз. Силер деле билесиңер. Аны каяка барбасаңар дагы, чакан дүкөн болсо деле, чоң базардын ичинен деле таба аласыңар. Бирок ушул бир эле суу кандай негизи кантип өндүрүлөт? Жөнөкөй эле жанагы мөңгүдөн чыккан суу. Ошол сууга келип, ошол мөңгүдөн чоң цистерналарга машиналар менен келип, Шорок компаниясында жанагы иштеген кишилер келип, ошону сууну куят дагы цистернага, анан кийин кайра өзүнүн заводуна барып, ошол жактан иштеп чыгышат. Анан өзүңөр көргөндөй эле, мына карапсаңар, мына оң жагыңарда, бияктан экраныңардын оң жагында биякта сүрөттөбүз.
Ушул могул жөнөкөй эле ичүүчү суу бар, мына легенда 3-сүрөт карасак, стрелка менен көрүнөт болуш керек силерге. Ушул стрелка менен мына көрсөтүп атам. Жөнөкөй эле суу, баарыңар билесиңер, баарыбыз ичкенбиз. Жарым литрден баштап 1,5 литрге чейин жалпы керектөөчүлөрдүн мындай саны менен алганда аябай эле көп болот экен. Баарыбыз ичип чыкканбыз. Бирок ошол эле сууну башка мындай максаттуу аудиторияга, башка топторго, клиенттердин, керектүүчүлөрдүн топторуна башкача мына легенда спорт деген нерсеси көрүп, мына 4-сүрөт немесин карасак болот сүрөтүндө. Биякта айырмасы эмне? Этикеткасы бир аз башкачараак. Анан могул ушул капкагын карасаңар, биягында мындай чопик деп коет атайын. Бул спортчулар үчүн мындай жакшы, ыңгайлаштырып калган да. Ачып эле иче берсең болот. Эми баарыңар эле билесиздер, эмне айтып атканым эмне. Бирок айырмасы, баа айырмасы канча сом болот? Мисалы үчүн могул эле жарым литрдик легенда жөнөкөй 18 сом турса, жарым литр 0,5. Легенда спорт болсо 23-25 сом. Анткени бул спортчуларга атайын ыңгайлаштырып койгон. Айырмасы эмне? Ичиндеги суусу айырмасы барбы? Жок. Эчтеке жок. Бирок баасы башка, көрдүңөрбү? Дагы башка айта кетейин, үчүнчүсү мына легенда Night деген бар. Муну карап көргүлө, мына 8-сүрөттө акыркы марканы карасаңар. Ошол эле бөтөлкө, ошол эле капкак, ошол эле суу, бирок кара, көрдүңүзбү? Мына этикеткасы кара, капкагы дагы кара. Бул өнүм, бул суу легенда Night деген англисче түн деп которулат. Жалаң түнкү клубтарда сатылат. Түнкү клубтарда, отелдерде, мындай жанагы жатаканаларда, гостевой дом дегенде бизде азыр көп, билесиңер өзүңөр. Ошондой жерлерде эле сатылат да. Мунун баасы 0,5, жарым литр. Мен баякыда 1 жыл мурун жайында, мурунку жылы 120 сомго алдым. Турганда элестетсеңер. Бунун эч айырмасы жок да, суусучу, өзүнүн суу, ошол эле бир эле мөңгүдөн чыккан суу. Бирок ошол түнкү клубтардын ичине кирсең баары эле кымбат. Гостиницалар, жанагы мына жатаканаларда чоң аякта дагы кымбат. Ошол суу эч мындай айырмасы жок да, ошол эле бир эле мөңгүдөн чыккан. Бирок ушул нерсени, өнүмдү мындай ошонун өзүнүн максаттуу аудиториясы менен отдельный мындай башкача топ кармап туруп, клиенттердинчи, өзүнүн керектүүчүлөрдүнчү кардарлардын өзүнчө топ кылып туруп, буларга мындай сатса болот деп туруп, ушул маркетинг адистери ушуну жакшылап иштеп чыгышкан. Элестеткиле туугандар, мына могул кичинекей жөнөкөй эле жанагы көк бөтөлкөдө болгон суу 18 сом турса 0,5, жарым литр. Ошол эле суу мондай Night деп туруп 120 сомдон сатылат. Эми элестеткилечи. Почти 10 эсе кымбат да. Эмкисине өтөлү, мына азыр легенда 5 литрлиги бар. Мына карапсыздар, 5-сүрөт муну. Муну баарыңар деле жакшы таанысыңар, билесиңер. Биякта деген жана жер үйдө жашаган кишилерге аябай ыңгайлуу нерсе, анткени эми элестеңер, мындай конок келип же мындай чай коюш керек, ичип тамак жасайм десеңер, мондайдан 1 литрден 5 бутылка алгандан көрөчү мондайдан албасыңар болот. Эми бул өзүнүн кардарлары бар. Негизи только ушу көбүнчө карап көрсөңөр, ушу жер үйдө жашаган кишилер көп алышат. Бирок квартирада же батирлерде жашаган кишилер деле ала беришет. Бияктын мунун баасы орто есеппен алганда мен 60 сомго, по-моему, ошо 60 сомдон тегереге болот. 60-70 сом. Ошол 5 литрлик, ошону карап көргүлө, санап көргүлө. Ошо мисалы үчүн 20 сом, 1 литри 25 сом, мындай бөтөлкөдөнчү. Ошондой 5 литр алсаңар, 125 сом чыгып кетет, 5 бөтөлкө алсаңар. Бияктан алсаңар, муну бул ыңгайлаштырылган бөтөлкөсү уже чоң 5 литрлик баарыңаштан 60 сом. Бул дагы ыңгайлуу нерсе, туурабы? Эмкисин карап көрөлү, мына азыр диспенсер деп коет, муну жанагы офистердин ичинен банкка киргенде, бир жанагы жумуш жактардан тияктан көрөсүңөр, 19 литр дистиллированная вода деп коет, суу деп коет. Ушунусун 19 литринин бияктан бир бөтөлкөсү 120 сом беле 130 сомдой болот.
Мына туугандар, ушул Шоро компаниясынан эле легенда өнүмүнөн карап көргүлөчү. Бир эле ушул суудан, бир мөңгүдөн суудан чыккан. Бияктан 6 өнүм кылып атышат. Даже могу сүрөттү карап көрсөңөр, бияктан 8 өчүп. Мына ушу өнүм деп, продукт деп ушуну айттык да. Эми өзүңөрдүн компанияңардын, өзүңөрдүн жумушуңар бар болсо, мындай бизнесиңер бар болсо, өзүнчө мындай ишкер болсоңор, өзүңөрдүн компанияңардан, өзүңөрдүн ишиңерден карап көргүлөчү. Ушундай мисал келтирсеңер, ушундай өзүңөрдүн эле компанияңардан ушундай өнүм чыгара берсеңер болот да. Бир эле мындай жакшылап ойлоп, изилдөө жүргүзсөңөр эле баары табылат. Мына ушул компаниянын легенда бизге баарыбызга чоң мындай жакшы мисал болсун. Кийинки слайдтарда ушул нерсени кантип ушундай жасаш керек дегенде мен силерге баарын жакшылап айтып кетейин. Туугандар, туура кабыл аласыңарбы? Туура деп эсептейсиңерби? Туура деп эсептесеңер чатка плюс басып койгула. Туура эмес, бул башкача деп десеңер, анда минус жазып. Мен да карап туруп, баарын байкап турам. Ошо, рахмат Роза эже. Эмки слайдка өтөлү. Азыркы жанагы мындан мурун айтып кеткен Малика эже рахмат. Өмүрбек эже рахмат. Ат коюу жана уран. Мунун баарын тең силер жакшы эле билесиңер. Мен силерге эле ушул бир аз эскертип эле кетейин деген бuyakta максатым бар. Туура ат коюш өзүңөрдүн компанияңардын, өнүмүңөрдүн туура ат коюш слоган деген жана уран коюш бул эң негизги нерселердин бири да. Бул деген мисал үчүн бизде деген аябай көп мындай мисалдар бар го. Өзүбүздүн компаниясы же болбосо мисал үчүн жөнөкөй эле мындай чакан дүкөн ачып алганда деле байкап көрсөңөр аттары кандай ошол дүкөндүн аты кандай. Өзүнүн аты менен коюп койсо болот, Айгүл, Айбек, Бердибек деген, Бакай деген аттар кое беришет да. Бул аттар жакшы ат, бирок могул мен силерге азыр дагы бир 2-3 силерге мисал келтире кетейин. Ошо кичинекей ошо өзүңөрдүн компанияңардын чакан ишиңердин туура ат койсоңор, кандай чоң силерге бул пайда келтирет, мына силерге мисалдар менен келтирип кетейин. Мына карап турсаңар өзүңөрдүн эле могу сүрөтүңөрдө кечиресиз. Бишкек шаарында кайсы көчө эле? Держинка аз унутуп калдым. Ошо бир көчө бар, аякта аябай көп ушундай кичинекей чакан дүкөндөр бар. Мен ичинен бияктан жанагы фастфуд сатылат да. Тез даамдуу шаурма, самсы, гамбургерлер толтура сатылат да бияктанчы. Ошол эле бир кичинекей мындай көчөдүн ичинен карап көрсөңөр 50ден ашуун ушундай чакан дүкөндөр бар. Ичинен баары эле бирдей эле баадан сатылат. Бүт жанагы шаурмасы деле бирдей баа, гамбургери деле, хот-догу, жанагы самсы бүт баары эле бир баа. Плюс-минус 5 сом, 10 сом болушу мүмкүн айырмасычы. Бирок элестетсеңер, ушул 50 дүкөндүн арасынан кантип өзүнүн атын чыгарыш керек? Кишилерге кантип таанылыш керек? Ошол келип бараткан элестетсеңер, ошол бир эле кардар өтүп бараткан киши ошол жерден ошол 50 чакан дүкөндөн бир эле неме шаурма алат да. Ошол мындай татаал нерсе да. Ошол жерден кантип эмне кылыш керек? Ошол жерден именно сенден барып, ошо силерден барып шаурманы алыш үчүн эмне кылыш керек? Бул жактан мына могул аты эле карап көргүлөчү, шаурма Панарынский деп жазылат. Шаурма Панарынский номер 1. Демек, ушул шаурма Панарынский дегендечи элесиңерге, оюңарга эмне келип атат? Бул кандай мааниси бар? Кандай деп ойлойсуңар? Чатта ачып жаза берсеңер болот. Микрофонгарды деле бүгүзүп сүйлөп айта берсеңер болот, майк коралы. Кандай деп ойлойсуңар? Малика эже Бул жерде чатка жазып атат, нарындан эти көп шаурманы элестетем дейт. Тура.
экологически чистый деп, майлуу деп, натураль, эч немеси жок, таза дегендей. Туура, эң туура. Ушул Нарындын эти эң таттуу. эң туура. Ошой нарын дегенде эле эт келет эмеспи эске. Биякта эмнени айткым келип атат туугандар. Тиякта дегенчи, ушу өтүп баратканда баары эле айтчу да, баары кыйкырчу. Кел дос, бияка кел, мен сага этин көбүрөөк салып берем дейт да. Калганда айтат, мен сага көбүрөөк салып берем дейт. Анан ушул эти көп да, мына таттуу деп атат да Наргиз эжебиз. Туура эле айтып атасыңар. Көрдүңөрбү, ушул ассоциация болуп калганда киши нарын дегенде эле сразу эме этти эстейт. Анан шаурма по-нарынски десе эти көп шаурма болот турбайбы? Анда даамдуу да болот экен, майлуу болот экен, экологически чистый деп кеттиңиз эже. Көрдүңүзбү? Ушул канча нерсени бир эле сөз менен айтып коюшту. По-нарынски деп. Ошондо баары тең эле ушул карап мен өзү ошол жерден көп өтөм, жумуштар менен тияктан өтүп атканда байкайм да, ушул канча өтпөсөм да ушул шаурма по-нарынски номер 1 деген карасаңар, ошол жерде толтура кирип кишилер бар. Калган жакта аз-аздан эле киши бар. Бияктан бир 5, 6, 7, 8, 10 кишиге чейин очередь күтүп отурат да. Башка жерде ошондон көп деле салышы мүмкүн этчи, бирок ушулар биринчи келип туруп по-нарынски дегенде баары тең эле карап калышты да. Анан туурай башташты. Эми ушундай тургай ийгиликке жеткенде ошондо туурай баштайт. Ушу иш чөйрөсү биякта жөнөкөй эле коомдук тамактануу, фастфуд, шаурма, могу шаурдок деген дагы сонун ойлоп табышыптыр. Шаурдок деген эмне экен, кандай деп ойлойсуңар турган? Өзүңөрдүн пикириңерди айта кеткиле. Бул дагы өнүм да, ошол бир да ошо фастфуд. Шаурдок деген эмне экен, кандай деп ойлойсуңар? Туугандар, ой пикирлер барбы? Dog деген эми англисче неме болуп калып атпайбы? Ит, собаканын кандай болуп калат? Туура айтып атасыз. Бирок сосискасы менен шаурмабы дейт. Дог дейт. Мына эң туура анализ же. Туура айтып атасыз. Шаурдок деген шаурманын ичине мындай негизи эт салынат да. Анан ошо эттин ордуна хот-дог салынат экен да. Каалагандарга болсо эт менен дагы анан сосиска дагы салып коет. Анан ошондо хот-дог деген ошол да жанагы сосискасы менен болгон мындай гамбургерге окшош эле, бирок эттин ордуна сосиска. Ошондо көрдүңөрбү, бул мындай нерсе да. Мен сурадым, могу шаурдок деген бул эмне десем, ошентип мага түшүндүрүп беришти да. Күнүнө 2-3 киши келет дейт. Келип сурашат дейт. Могу ушул шаурманын ичине эттин ордуна сосиска эле салып койчу деп сурашат да. Анан кийин биз болсо макул деп эле шаурманын баасы менен берсек да туура эмес болуп калат экен. Же хот-догтун шаурманын баасы менен берсек кымбат болуп калат дейт. Хот-догтун баасы менен берсек баасы төмөн болуп калат. Аны кандай кылабыз деп атып, анын өздөрү эле чечиптир. Шаурма отдельно, хот-догу башкача отдельно, анан ошонун ортосунан жаңы өнүм чыгарышыптыр да, шаурдок. Ошол эле шаурма, бирок анын ордуна беттин ордуна сосиска. Анан ошондо баасы да туура сом койгон, карабайсызбы? Хот-догу 60 сом турат. 60 беле? 60 сом турат. Немесе болсо, хот-догу, шаурмасы 110 беле? 100-110 сом, хот-догу 60 сом. Анан ортосунан баа кылып 90 85-90 сом коюп коюшуптур да. Анан клиенттер келип, бул эмне десе, бул жаңы ушундай ойлоп таптык деп ушинтип баштады. Бул эмнени айтат туугандар? Силер өзүңөрдүн клиентиңер менен, кардарларың менен иштеп атканда, жакшылап маек түзгүлө. Силерге баары эле жагып атабы? Демек, же бир башкача бир мындай ой пикирлериңер барбы? Кандай кылып көрөлү деп сурасаңар эле, өзүлөрү эле ошол силерге кардарлар айтып баштайт. Кандай кылыш керек депчи. Азыр шаурдок күнүнө мен баякыда 2 жыл мурун сураганда канча болот десем, канчадан өтүп атат десем, күнүнө 300 өтөт. Шаурма эң көп кеткенде бир 500 кетет дейт, бирок орто эсеп менен алганда бир 300 шаурма кетет дейт. 300 шаурма да күнүнө. Шаурдоктон болсо 200ге чейин жетип кетти, братан. Ошондо таң калдым да, мына көрдүңөрбү, өзүнүн кирешесин жаңы өнүм тууралуу жасап туруп,
атындагы шаурдок кылып, шаурманы хот-дог дегенди кошуп шаурдок. Көрдүңөрбү, мунун баары тең жогорку билим кишилер жасаган жок. Алар келип мындай аябай кыйын маркетологдогу мындай адистери эмес да. Алар просто мындай отуруп эле клиенттер менен иштеп өтүп эле өзүнүн кардарлары менен. Ушинтип угуп туруп эле мындай жасап атышат жумушту. Биякта эң негизги ушул чыныгы ишкерлер ушулар. Чыныгы маркетинг адистери ушулар практикалык. Ошол жагын жакшылап карап көргүлө, туугандар. Анан ошо слоганын айта кетейин. Ойдогудай шаурма дейт. Азыр эле сурабадым белем мунун башында. Оюңарга мындай по-нарынски дегенде оюңарга эмне келип атат дегенде, сиз айттыңар, эти көп, таттуу, экологически чистый дедиңиз. Ушунун баары тең оюңарга келген, ошондой шаурма жасап беребиз. Анан сурадым, шаурманы таттуу десем, байке түш көрөсүз дейт. Түш көрүп алып, анан мага келесиз дагы жаса дейсиң. Молодец дедим, жакшы иштедим. Туугандар, жакса тура сен менен макулбуз десеңер плюс же минус басып койгула, аны дагы мен карап турам, туугандар. Эмки дагы мисал келтире кетейин. Мына бул такси кредит деген компания. Кандай деп ойлойсуңар, ушул такси кредит деген компания эмне менен алектенет? Роза рахмат. Туугандар, рахмат. Жакшы, плюс туратам. Ой пикириңерди айта кеткиле, жазсаңар деле болот. Такси кредит деген компания эмне менен алектенет? Кандай деп ойлойсуңар? Жумушу эмне? Тез кредит берүү дейт. Гүлмира жет, да, рахмат. Эми учурунда бекер жеткире туруп кредитке жеткирет го дейм да. Анан кийин төлөп го. Жакшы. Рахмат. Дагы кандай пикир? Постоянный клиент карызга жеткирет дейт. Жакшы. Такси менен алек болуу үчүн карызга акча берет. Жакшы, рахмат. Туугандар, рахмат. Бирок бул мындай да, жакын эле айтып атасыз, таксовать этиш үчүн дейт. Туура дагы да карызга жеткирет. Туура. Мындай да, туугандар, бул машина кредитке дейт. Эң туура, Малика эже. Бияктан деген мен силерге азыр мындай ситуацияны айта кетейин. Бул деген мындай да, негизи бизде Кыргызстан боюнча орто эсеп менен санаганда, жана анализ жүргүзүп, серепчилер иштеп чыгыштык, карап толук маалымат алганда, бизде Кыргызстан боюнча баарын санап көрсөк 15 миңге жакын же да 15 миңден ашуун беле таксисттер бар экен Кыргызстан боюнча. Анан эң көбү түшүнүктүү эми Бишкекте эле болот экен. Ошол таксисттерге негизи кредит берилбейт. Мындай банкка барсаңар, ал айтат, сенин жумушуң мындай туруктуу эмес экен, сенин акча тапканың жагынан киреше жагың туруктуу эмес экен, ошон үчүн силерге кредит берилбейт дейт да. Анан бирок БАКШ булар деле өзүчө мындай жумуш жасап өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек да. Анан машинеси жок болсо, же болсо машинеси бузулуп калса, ошон үчүн атайын микрокредиттик компания ачылган. Ошол именно ушул только ушул таксисттер менен чогуу иштешет да. Ошо кредиттерди именно таксисттерге берилет. Анан ушул атын карап көргүлөчү, туугандар. Мына могу такси кредит деген ат. Ушул эки чакан сөз, кичинекей сөз, бирок канча ушул жактан белгиси бар да. Мисалы үчүн элестесеңиз, айтып атпаймынбы, жана биз өзүбүздүн дүкөнүбүздү, компаниябызды мындай өзүбүздүн аты менен, балдарыбыздын аты менен коюп алсак. Мисалы үчүн мен азыр Бактияр кредит деп алсакчы, түшүнүктүү болмокпу? Кандай деп ойлойсуңар? Жок, түшүнүксүз болмок. Же Бактияр кредит берет го деп ойлойт белек. Ооба, ошо Бактияр, бирок Бактияр ошо кимге кредит берет? Ким менен иштейт? Канча кредит? Ким менен иштейт? Түшүнүксүз болуп атат да. Мына баарыңар жок деп атасыңар. Эми ушул нерсечи эң негизги болуп атат. Силер өзүңөрдүн компанияңарда, өзүңөрдүн ишиңерде ушуну колдонгула, туугандар. Такси кредит дегени, мен ушул баланы жетекчисинчи жакшы тааныйм. Аты Руслан. Руслан кредит же Бактияр кредит деп болсо деле бул түшүнүксүз болуп калмак. Бирок такси кредит дегенде баары эле айтылып турат. Компания ким эмне менен алектенет, анан ким менен иштейт дегенде ушул суроого
өзүнүн компаниянын аты эле айтылып турат. Слоганын карап көргүлө. Таксисттер да мына кредит за 5 минут дейт. 5 минутта насыя аласың. Ал үчүн деген жанагы техпаспортун көрсөтөт, өзүнүн машинесин залогко коет, машина менен жүрө берет, анан $3000 чейинки насыя алат. Мындай кредиттердин негизи кредит таксисттерге кредит берген мындай микрозайм деген компаниялардын мындай чөрөлөр көп, да? Аудиториясын бөлөт, талант кызы Элвира дейт. Эң туура айтып атасыз. Өзүнүн аудиториясын, максаттуу аудиториясын, целевая аудитория деп коет орусча. Аябай так билген кишилер, ошон үчүн бул бизнесин ал өзү барып четко билет да. Кыргызстанда 15.000 адам болсо, ошол 15.000 таксист болсо, ошолорго кредит берсем, мен канча акча таба алам? Эң көп дегенде, мындан көп таба албайм дегенде, 3.000ди 15.000ге бөлсөңөр эле, Кыргызстандын ичинде ушул бизнести жаштасам, эң көп алам, максимум алам, монча алам деп санап каласыңар болот да. Бирок өзүңөрдүн бизнесиңерде ушул дагы билген эң туура нерсе да. Баарын канчалык көп маалымат алсаңар өзүңөрдүн клиенттериңерден, ошончолук силерге кийин ушул киреше алып келет деп мен толугу менен ишенем. Ошол туугандар, эмкисине өтөлү. Сүт, домик в деревне, муну баарыңар эле билесиз. Көбүнчө могул магазиндерден кичинекей чакан дүкөндөн баштап чоң магазиндерден, дүкөндардан баары жактан карап табылса болот. Бирок ушул аты эле карап көргүлөчү, домик в деревне деп. Ушул домик в деревне деп аткандачы, силер мындай оюңарга эмне келип атат? Өзүңөрдүн ой пикириңерди айта кеткиле. Домик в деревне дегенде элесиңерге эмне келип атат да? Домашний сүт дейт Айнур эжебиз. Айылдагы үй дейт, туура. Айылдагы сүтү дейт, эң туура. Үйдүн таза сүтү дейт. Ооба. Эми туугандар, баарыңар эле туура айтып атасыңар. Бирок муну бияктан мындай айта кетер нерсем. Жанагы азыркы биз жана эт менен дагычы мына домашний уют дейт. Туура айтып атасыңар жана эле. Уют деп айтып атпайсыңар. Ушул карап көрсөңөр, мына азыркы мурунку жана шаурма жөнүндө сүйлөп атканда, биз иштеп атканда, жана экологически чистый деп кетпедиңизби? Ушул бияктан деген таза сүт, үйдүн сүтү, экологически таза сүт деген ордуна булар домик в деревне деп коюшту да. Анткени айылдан келген сүт, бул жанагы Бишкектеги сүт эмес да, жанагындай упаковкада салат, бул деген таза сүт. Экологиялык жагынан, бүт жагынан таптаза сүт. Ошол домик в деревне деп, мына көрдүңөрбү? Айылда үйүң болсо кандай жакшы деп, хорошо иметь домик в деревне деп да. Анан бул деген негизги кардарлар, максаттуу аудитория, бияктан шаарда жашаган үй кожойкелери. Анткени рекламаларын карап көрсөңөр, аякта дагы мындай манипуляция жагы бар да, рекламасындачы. Ар бир үйдө өз кожойкелери бар дейт. Анан тыным, чыныгы жакшы, мындай мудрый кожойкелер өзүнүн үй бүлөсүнө экологиялык мындай таза эмес, башка жаман сүт беришпейт. Таза сүт беришет. Ошон үчүн ошону кылыш үчүн, ушундай таза сүт иш үчүн домик в деревне алып жүргүлө деп рекламасы бар да. Анан ушул карагылачы, мындай кичинекей эле эки сөз менен домик в деревне деген менен аябай чоң мындай историяны айтылып калган да, бияктачы. Сүрөтүн деле карап көргүлө, мына чоң апа турат биякта, үй турат, чоң жер там, уyu турат. Ошол бир эле кичинекей сөзү менен эле элестеткиле, канчалык сонун маалымат берилген. Ошол эмкисине өтөлү, козу гриль. Ушуну көрүп башында тети кичинекей тетиги койго, козуга бору. Муну баарыңар эле көргөн болушуңар керек, билесиңер. Бул клиент жөнүндө бир маалымат айта кетсем,
бир жолу суратып, бир эжебиз айтканда ушу козу гриль менен биз жасайбыз деп айтып аткандан жөнөкөй эле мал баккан эле эже экен. Байке дагы бар экен. Ошолор жөн эле жана мал сатат экен. Жана эле ошол базарда, мал базарында сатып берчү экен. Анан ошол бир кичинекей козуну карап көргөн анча 2000-3000ге сатчу экен. 5-6 жыл мурун. Анан ошону ойлоп көрдүк дейт, ошо козуну жөнөкөй кичинекей козуну мындай сатсак 2-3 кетет экен, бирок ошону гриль кылып туруп сатып көрсөк 8000, 7000, 8000ге чейин жетип кетет экен. 2 эсе, 3 эсе пайда көрүп атабыз дейт да. 4 эсе даже пайда көрүп атабыз дейт. Ошон үчүн мына силерге жакшы мындай дагы үлгү болсун. Козу гриль деп кичинекей эле козудан өзүнүн саткандан көрчү гриль кылып туруп сатса 3 эсе 4 эсе акча таба аласың. Бирок ошол дагы жана биз гриль дегендечи негизи гриль дегенде жөн эле гриль жейли дегенде эмне тамакка кандай эт келет? Эмне оюңарга эсиңерге эмне келип атат гриль деген? Жазып эле, же болсо микрофондорду ачып деле сүйлөсөңөр болот. Тугандар? Токтун эти келет деп. Отко какталып бышкан эт деп жазып атышат чатка. Туура эле айтып атасыңар. Бул жана гриль дегендечи, негизи гриль дегенде мындай токтун этин көп кишилер ойлойт да. Бирок гриль деген эң туура айтып атасыз, бул жөн эле жана какталып, токту какталып чыккан эт да. Ошон үчүн козу гриль деп мындай уточнение кылып тактап атат да. Ушундай кандай сонун атта козу гриль деген. Кыргызча болгондо да. Анан максаттуу аудиториясы той ээлери, анан слоганында карасаңар, ураанын конок келсе козу сойду. Бул деген биз элдин арасында эле жүргөн сөздөр эт. Бирок эми ошого карата козу гриль деп. Муну айтып отурсак чоң көп болот. Туугандар, макул болсоңор плюс, макул эмес болсоңор минус басып койгула. Мен да карап түшүнүп атасыңарбы, мен менен макулсуңарбы карап турайын. Рахмат. Чоң рахмат, туугандар. Дары Тяньшаня деген эң сонун биз компаниябыз Кыргызстандын аты чыккан бир жигиттердин компаниясы. Дары Тяньшаня деген карап көрсөңөр, мына өзүңөрдө жазылган тамгалар латин тамгалар менен жазылган. Эмнеге мындай? Анткени булар деген Кыргызстандын ичинде мындай иштегенге, биякта балын ошол жакта сатканга планда жок. План бар, эми сатып жүрүшөт, бирок 80-ден ашуун пайыз булардын тамак жасаган балдары баары тең экспортко чет элге кетет. Ошон үчүн орусча кириллица менен жазып койсо Европадан таанып албай калат, түшүнүп албай калат. Анан бияктан карап көрсөңөр, мына сүрөттү карап көргүлө. Бир эле балдан канчаны чыгарып атат бияктан. Сарысы, кызылы, карасы, атбашинский, узгенский, гречичный, толтура көрдүңөрбү? Бир эле неме жанагы неме аты менен кандай жакшы чыгып атчу. Булар бирок максаттуу аудиториясы ким? Чет өлкөдөгү дүң соодагерлер, оптовиктер, мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда. Чет өлкөдөгү соода борборлор, аларды кадимкидей эле жана Түркиядагы, Европадагы чоң жана мол жанагы талант кызы Венера, рахмат сиздин баарыңызга. Жанагы Европадагы чоң магазин дүкөндөрүнө карап, ошол жактан жанагы неме сеттеринде деп коет го, жана аябай көп немелер, магазиндери бар компанияларга, ошол жактар менен сүйлөшүп эле аларга сатылып, анан аяктан болсо өзүнчө сатып, өзүнүн наценкалык кетиришет. Ана чет өлкөдөгү кардагы бар. Мен тияктан чет өлкөдөгү жүргөн балдар, биздин кыргыздар ушуну таап алганда, жана бир Берлинде жүрүп, бир досум иштейт. Ошо жөнөкөй жанагы европейский чоң жанагындай магазинде жүрүп, супермаркетте жүрүп, андан кийин ушуну таап алып, аябай жыргап,
болгон баарын сатып алып үйүнө коюп, Кыргызстандын кичинекей мындай частичкасы депчи, мына бакты деп аябай жыргап жүргөн да. Ошол негизи аябай жакшы. Мен силерге рекомендация берем, ушуну жеп таап алсаңар, жеп көргүлө. Эмки үлгүгө келтели. Үлгүбүз бүттүр. Туугандар, мына азыркы эки теманы өттүк биз, мына дарыченшанияны айттык, козу грилди айтып кеттик, мына сүт жөнүндө сүйлөдүк, домик в деревне, такси кредит, мына бул ат коюу жагынан, слоган уран жагынан силерге айтып кетип атам. Продукт жөнүндө айтып бердим, өнүмдү кантип Шоро компаниясынан мындай үлгү кылып, кантип ушундай кылып жасап кетсеңер болот деген. Баары түшүнүктүү болот, туугандар. Суроолоруңар болсо, азыр бергиле. Анткени эмки темабыз мындан муну түшүнбөй калсаңар, эмки тема мындай бир аз кыйыныраак болуп калат силергечи, түшүнгөнгө. Баары түшүнүктүү болсо, плюс баскыла, бирдеме түшүнбөй калсаңар, сурооңорду бергиле. Текст түрүндө жазсаңар болот, же болбосо микрофоңорду күйгүзүп, мага түзмө-түз суроо берсеңер болот. Чоң рахмат, Айнуреже. Анареже рахмат, көрүп атам. Рахмат, Айзадеже. Роза Бакирова, рахмат. Рахмат. Ушу 5-6 эжелерибиз эле мындай активдүү катышып атат, калгандары эмнегедир акырын эле турушат. Рахмат. Көрүп атам. Бактияр, менде бир суроо бар да. Келиңиз. Ушул аттарындай эле точно ошондой болобу? Например, домик в деревне десе, чын эле ошол айылдан келген сүттөрдөн жазалабы же жөн эле ошо кардар тартыш үчүн эле аттарын ошондой кылып да коюшабы дегеним да. Мисалы, нарын шаурма десе, чын эле нарындын этинен жасашабы же элди тартыш үчүн деле жөн эле атын эле ошондой кылып, бирок эт бөлөк жактан деле болуп кала береби дегеним да. Бул жакшы суроо, чоң рахмат. Бул мындай болуп атат да. Чын айтканда мен ал жактарын билбейм. Анткени бул жанагы производство жагы да. Мен маркетинг жагынан адисмин. Чын эле ошол домик деревня жана мындай экологический тазабы, таза эмеспи, ал жагын билбейт экенмин. Бирок бир нерсеси бул кишинин өзүлөрүнүн немеси да, булчу жанагы. Эми кишилердин өзүлөрүнүн таза жагы да. Бияктан айта албайт экенмин, кандай булар, чын эле ошондой эмес экен. Шаурмасы болсо, эми ал же, я не знаю, тоже не знаю. Бул болушу мүмкүн, болушу да мүмкүн эмес. Аларды деген ооба жок деп айтайын, билбегенден. Бирок мен ойлойм, нарында меселе жөнөкөй эле нарындык жигиттер болуш керек, өзүлөрчү. Анан ошол өзү нарын сагынып, ошол жактан анарызки деп жасалган. Жөнөкөй эле мындай жана Ош базардан оптовый жактан эле эт алат болуш керек. Сүт болсо, кайда экенин билбейт экен. Бирок маркетинг жагынан, могу ат коюу жагынан ушул эң туура мисалдар да. Бул нерсе ушул нерсе аябай жакшы тартат. Рекламасы ушундай эффективдүү болот да. Сурооңузга жооп бердимби? Ооба, рахмат. Сизге рахмат. Дагы суроолор болобу, туугандар? Келгиле. Тартынбагыла, сурооңорду айтып бергиле. Бактияр, менде суроо бар. Келиңиз. Бактияр, мен мурда да сен ушундай вебинарыңа катышкан элем, мүмкүн эсиңде жокпу. Сыр жасоо боюнча мен дагы эле ошол өндүрүшүмү кичине бир аз чоңойтуп, азыркы мезгилде кичинекей мини цех кылганын алдында турам, бирок мен ушул проблема, Бактияр, ат коюу, в общем, ушул маселеге дизайн, этикеткалар боюнча силерге кайрылсак, кандай силер же чатка немелер жазып койсуңарбы? Силердин услугаңардан пайдалансак кандай болот, ошону мындай кандай десем, бул жерден сен айтпайсың да, баары бир услугаңар канча турат, ошого контакттарыңа жазып койсоң жакшы болот эле. Бул жактан биздин уюштуруучуларга алардан аркылуу алсаңар болот. Алар өзүлөрү чечет, бул кандай туура болобу же туура эмес болобу деп. Бирок биз
азыр мындай келечекте бизде өзүбүздө бир аз мындай максаттар бар, пландарыбыз бар. Чогуу, возможно, дагы мындан башка силерге жаксак, бул тренинг силерге жагып, силерге пайдалуу болсо, мындан дагы тышкары башка тренингтерди дагы өткөрүшү мындай мүмкүн болуш керек, болушу мүмкүн. Элдияр, комментарий берип коесузбу? Же Айдана сизби? Келиңиздер, Роза эже. Ооба, биз сүйлөшүп кетебиз. Ошондой эле бул эми биздин программабыздын алкагында өтүлүп жаткан вебинарда, анан менин оюмча ошо Бактияр мырза өзү дагы акырында өзүнүн байланыш үчүн маалыматын берип кетет го дейм. Анан андан сырткары эле биз жок, мен ошо байланышкым келатат десеңиз, анда өзүңүз жеке кайрыласыз деп ойлойм, Бактияр мырза. Биз башка темаларды ушул суроо талапка карап даярдайбыз да. Башка аудиториялар кайсы биздин программалар боюнча алкагында өтөт да. Азыр мисалы биз ушу экспортко даярдык тигүү өнөр жайын колдоо деген программабызды баштайбыз. Анан ошол жерде суроо талапка ээ болгон темаларды өткөрөбүз да. Анан, конечно, суроолуп кааласа биздин аудитория, анда биз ошондой теманы атайын даярдайбыз. Бул деген эми убакыт, ошондой эле Бактияр агайдын эмгеги да. Рахмат. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат. Биз кайсы агроишкер жагынан проекти болуш керек же? Ооба, аграйым агроишкер. Ооба. Түшүндүм. Биз айттык болчу. Рахмат, дагы андан дагы байланышасыз же. Чоң рахмат. Дагы суроолор барбы, туугандар? Мен аныктоо үчүн айтып кетсем, ошондо мына бир өнүмдүн, жок, өнүм эмес, товардын өнүмдөрдү ар түрдүү чыгаргандыгы максаттык аудитория үчүн неме болот экен да, ар кандай упаковкаланат экен да. Туура түшүндүмбү? Туура. Бул деген жана өзүңөрдүн эле мына жана башында айта кеткендей, бир эле товар же өнүм, товар же мындай услуга деле болушу мүмкүн. Аны сиз деген биринчи очередь, сиз деген биринчи кезекте деген жакшылап өзүңүздүн керектөөчүлөрүңүздү табышыңыз керек да, өзүңүздүн кардарларыңар ким депчи. Анан ошол кардарларыңарды бир нече топторго бөлүктүрүп, анан ошол ар бир топтун кишилери менен, ошол керектөөчүлөр менен сүйлөшүп көрсөңөр, маек курупчу, мындай изилдөө жүргүзүп, силерге кандай шарттардан керек, кандай, мисалы үчүн могу азыр банктер алып көргүлөчү. Кредит деген бар, насыя. Бирок ошол эле кредит, мисалы үчүн ишкерлер келсе, аларга өзүнчө шарттар менен берилет, туурабы? Ошол эле кредит, мисалы үчүн бир окуу жайына тапшырам, университетке тапшырам, жогорку билим алам десеңер дагы ошол билим алыш үчүн да кредиттер бар. Аякта башкача шарттар. Мисалы үчүн жөнөкөй жанагы дыйкандарга алсак, кредит деген бар, алардыкы мындай да жанагы көзүндө жазын деле көрөт да жанагы неме, урожай, туурабы? Башка убакыттарда урожай жок болсо, акчасы жок болуп эчтеке сатпаса, аны аякта өзгөчө мындай немелери бар да, шарттары бар. Ошон үчүн алар 6 ай төлөйт, 6 ай төлөбөйт. Бирок төлөп аткан убагында 2 эсе көп төлөйт, анткени тияктан жана урожай убагында жок болуп калат. Көрдүңүзбү, ошо ар бир өзүңөрдүн товарыңыз же услугаңызды карап туруп, өзүңөрдүн жана тейлөө жагынан карап туруп, жакшылап биринчи өзүңөрдүн топторду санын санап көргүлө, карап туруп, анан ар кандай топторго бөлүп туруп, ошол топтун ичиндеги кишинин өзүңөрдүн кишилер менен сүйлөшүп туруп эле алардан мындай информация алып алсаңар болот да. Ошолор эле өзү айтып берет. Бизге мындай болсо жакшы болмок эле, тигиндей кылса жакшы болмок эле деп. Анан ошол эле бир эле товарыңарды алып эле адаптация деп коет, бул жанагы ыңгайлаштыруу деген. Кылып туруп эле анан иштей берсиңер. Рахмат. Сизге рахмат. Биякта Жолдошов деген мырза суроо кол көтөрөт. Келиңиз. Ассаламу алейкум, кандайсыздар?
Рахмат. Мен кечирсе кичине кечирээк келип калдым, бирок мына өтүнмө боюнча, продукталар боюнча менин өзүмдө бир суроом бар. Мен образовательный центр иштетем. Это Абакус Баткен деп, Баткенде жайгашканбыз. Ошого кандай ат дагы башкачараак кандай ат койсок болот? Сиздин кичине жардам сурап кетсек болобу? Чоң рахмат сурооңузга. Бул жактан мындай да, байке. Силерге азыр мындай жеке консультация бергенге убактыбыз жок. Анан форматыбызга дагы туура эмес келет экен. Бирок айта кеткенге сизге мындай маалымат. Сиз өзүңүздүн биринчи мындай максаттуу аудиторияңызды табышыңыз керек. Өзүңөрдүн кардарларыңарды табышыңар керек да. Кимге ушул өзүңүздүн жанагы мектепти курспу, эмнеңиз кандай дедиңиз, ошол кимге керек? Биринчи очередте кимге керек? Ошол кимге сатып атасыз? Ошол кандай курстар болот? Мектеп. Бизде мектептен сырткаркы окуулар болот. Мисалга ментальная арифметика, спорт техник, русский язык, английский язык, хореография, ошо баардык тармактар камтылган. Түшүнүктүү. Ошондо сиздин кардарларыңар ким болот? 7 жаштан 18 жашка чейинки мектеп окуучулары. Эми мындай карап көрүңүз. Ошол 7 жаштан 18 жашка чейин балдар өзүлөр каалап барышабы же ким чечет ошол жака барам деп баргандар? Ата энелери чечип калат да, ошондо апатайы келгенде. Ошол жагын. Ошо ата энелер дагы төлөйт, туурабы? Жоголуп кеттиңиз. Ата энелер төлөйт, туурабы? Ооба, ата энелер төлөшөт. Демек, ошондо силердин максаттуу аудиторияңыз ким болуп калып атат? Балдар болот да, 7 жаштан же ата энеси болот? 7 жаштан 18 жашка чейинки мектеп окуучулардын ата энелери болуп калышат да. Туура. Эми ошо ата энелер менен сүйлөшүп көрүңүз. Эмне керек, кандай баадан керек, кандай шарттардан керек, кандай деп сүйлөсөңүз эле толтура маалымат алып чыгасыз ошол жерденчи. Анан ошол жактан эле анан иштеп чыгарасыз. Мына вот биз мындай жумуштун ыкмасы ушундай. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Келип туруңуз. Рахмат. Дагы суроо барбы, туугандар? Суроо жок болсо өтө эле эмки темабызга. Дагы бир жолу сурап коеюн. Туугандар барбы суроо? Бул жерде чатка бир суроо түштү, Бактияр мырза. Коомдук бирикме жаңыдан ачылды эле, ошого консультант кантип тапсак болот деп Абдыразак агай жазып кетиптир. Абдыразак агай биздин бизнесиңди өстүр программабыздын бүтүрүүчүсү. Анан азыркы мезгилде ошол Алай районунда, Ош облусунда булар коомдук бирикмени жаңы эле ачышты. Ал жерде Абдыразак агай өзү туризм секторунда иш алып барат. Ошол 30тан ашык мүчө болуп, ошол бирикмеге кошулушту да. Ошолорго консультант керек экен, кантип тапсак болот деп сурап жатат. Жакшы суроо экен, рахмат. Бул жактан биринчи очередтен силер өзүңөр жакшылап өзүңөр түшүнүшүңөр керек да, силерге эмне керек? Маркетинг керекпи же жанагы инвестиция, финансирование мындай тартып алып келгенгеби же финансылык мындай жана каражат жагынан, бухгалтерия жагынан же юриспруденция жагынан керекпи консультант. Биринчи ошол жактарын жакшылап тактап алсак, андан кийин уже могу пик компаниясына дагы толтура эле консультанттар бар. Анын арасында мен дагы кошулушум мүмкүн мен жактан, алып калса. Ошол жактан эле таап алсаңар болот. Бирок маркетинг жагынан болсо, мен деген ойлойм, бул жактан силер жака мындай некоммерческий деп коет да, жана кандай эле орусча коммерциясы жок, то есть акчасы жок, мындай как правильно будет это помогите перевести? Некоммерческая организация. Коммерциялык эмес. Non-profit да? Коммерциялык эмес болсун, ушундай эле топ болсо, негизи маркетинг деген бул именно коммерция жагынан да, саткан жерден, реклама дегенде атаандаштар бар жерлерден, ошол жерден мындай эң көп ушундай польза ошол жактан болот да.
некоммерческий болсо, мындай коммерциялык эмес болсо, аяктан жакшылап карап көрсөңүз. Бирок мындай тагыраак суроо берсеңиз, кандай адис керек, кандай жумуш керек дегенде, ошондо биз сизге тагыраак жооп бере алабыз да. Бул жерде Абдыразак байкебиз инвестиция жана финансы боюнча деп жазып кетти. Мен эми өзүм эле айтып койсом, Бактияр мырза, уруксат берсеңиз, инвестиция жана финансы боюнча эми биз өзүбүз мындай мүмкүнчүлүктөрдү карап келебиз да, Абдыразак агай. Биздин ошол бүтүрүүчүлөргө кандай керектүү маалымат болот депчи. Ошого азыр мындай сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр көбү насыя алгысы келбейт. Жана пайыздарды төлөп, карызга баткым келбейт деп, гранттар деп калышат да. Бул жерде бизде консультацияга келсеңиз болот, бирок мүмкүнчүлүк болсо биз ошол маалымат менен бөлүшүп турабыз да, бүтүрүүчүлөрүбүз мененчи. Азыр дагы бир эмелер келип атат, өнөктөштөрчү. Биз ошону сүйлөшүп көрөлү, тактапчы, анан сиздерге ыңгайлуу болсо биз ошол маалымат менен бөлүшөбүз да. Ошентип айтып кетмекчимин. Анан инвестиция жана финанс боюнча башка консультант эми мен баягы эл аралык уюмдардан билем. Бирок алардыкы ошол акчалай консультация болот да. Рахмат. Жооп бердим деп үмүттөнөм. Анда улай берели, Бактияр мырза. Рахмат. Айдан рахмат жардамга. Бияктан туугандар эмки темага өтө берели. Убактыбыз да бир аз тарыраак болуп баратат. Ошондо демек Гүлжамал эжекебиз жазып кетти. Абдыразак мырзага адрес деп жазып кетти. Улай бердим. Андан да жакшы болобуз. Туугандар, позициялоо темасына өтөлү. Эмки бул эң биздин бүгүнкү вебинардын эң негизги ушул жерден болгон темабызга өтөлү. Позициялоо. Англисче бул positioning деп которулат, бирок орусча позиционирование болот. Бул сөздү угуп эле жүрөсүңөр. Кыргызча биз позициялоо деп котордук. Анткени эми түзмө-түз боло берет экен бияктан. Башкача ат мындай мааниси менен болбой калат экен. Ошон үчүн позициялоо бул эмне деген суроо болгондо, бул бренд өзүнүн максаттуу аудиториясынан ан сезин ээлей турган орун. Бул нерсени мындай жакшыраак түшүнүш үчүн туугандар келгиле, силер биз чогуу бир оюн ойной кетели азыр. Бул мындай болот. Мен силерге суроо жөнөтөм, силерге суроо берем. Силер болсо ушул суроого биринчи оюңарда эмне келсе, ошону жазышыңар керек да өзүңөрдүн. Микрофондорду деле күйгүзүп, биз менен чогуу майк курсаңар болот. Даже ошого силерди чакырам. Эң биринчи оюңарга эмне келсе, ошону айтышыңар керек да, туугандар. Кеттик. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бул деген биздин Кыргызстанда жашап жүрүп иштеп жүргөн дыйкандар. Ушулар үчүн кайсы банк жакшы? Мындай ыңгайлуу биздин Кыргызстандагы банктардын. Айыл банк. Дагы Айыл банк. Рахмат. Байт түшүн дейт анар жез. Финка дагы жакшы бир мындай сонундагы бир мисал келтирет. Туура айтасыңар туугандар. Бул деген Айыл банк. Бул эмнени айтып атат? Бул нерсе, бул деген мындай карап көрсөңөр, бул нерсе деген мурун эле башыңардын ичинде бар болчу да, бул информациячы. Мен деген бияктан суроом кандай биякта бул дыйкандарды көрсөтүп туруп, ушул дыйкандарга кайсы банк туура келет десем, силер Айыл банк дедиңер, туурабы? Бирок суроом бияктан башкача болсочу, мисалы үчүн Айыл банк ушуларга туура келеби десем, силер ооба демексиңер, туурабы? Бирок ушул эле дыйкандарга Демир банк туура келеби? Кандай дейсиңер? Именно дыйкандарга.
оюңарга биринчи неге Темир банк келген жок? KICB дегендер бар. Башка банктар толук бизде 25 банк. Алардын проценти жогору болуп, диктандарга туура келбесе керек деп ойлойм. Ал жагы дагы бар. Бирок жанагы мамлекеттик программа бар. Ошол программа боюнча бүт банктар 25 банк бар. Бизде ошол баары тең бирдей шарт түзүш керек да. Бирок чын сиз туура эле айтып атасыз. Ошол Айыл банкында эң ыңгайлуу шарттар менен да кээде жакшы болуп калат. Бирок көрдүңөрбү туугандар, бияктан бул эмнени айтып атат? Бул нерсени деген Айыл банктан тышкаруу башка нерсе башка ойго келбейт экен, туурабы? Бул баарыңарды эмес, көбүнчөбүздүкү. Баары сразу биринчи эле Айыл банк деди. Мисалы үчүн ушул эле жанагы туура эмес башка мындай ойлор кеткенде, например, жанагы ошо Айыл банктын ордуна биз Кристалл банк деп койсок, же болбосо Бактияр банк деп койсок, же дагы бир башка банктын атын коюп койсок, бул уже Айыл банк туура келбей калмак оюбузга, туурабы? Биринчи очередь келбей калмак. Ошон үчүн бул жактан позициялоо деген ошол нерсе да. Маяктан айта кеткендей, позициялоо бул бренд өзүнүн максаттуу аудиториясынын ан сезимине ээлей турган орун. Туура суроо жооп бергенде эле туура жооп чыгат. Көрдүңөрбү? Эмкисине өтөлү. Баягы эле шаурмабыз. Шаурма жегенде кандай суусундук ичкиңер келет? Биринчи эле эмне келип атат? Кола. Туура. Кола. Кола, мына баарыбыз кола деп атабыз, кола. Туура. Көбүнчөсү кола экен. Ысык чай дейт. Рахмат. Ушул эле бул кандай деп атат? Биз баарыбыз эле туура эле бул кола деп атат. Көрдүңөрбү туугандар, мен силердин мындайча айтканда башыңарга келип, мээңердин ичине кирип алып туруп, ошол жактан информацияны айтып атам. Силердин оюңарды окуп атам дегендечи, айтып атам дегенде. Бул жактан маркетологдор негизи маркетинг адистери жакшылап мындай изилдөө жүргүзүп туруп карап көрүштү да. Негизи ушул Coca-Cola'nын деген кишилер мисалы үчүн паркта мындай эс алып, эшикте жүрүп мындай сейилдеп, досторуңар менен сүйлөшүп отуруп, мындай сырдашып отурганда, суусап калганда Coca-Cola ичесиңерби? Ооба, кола, спрайт деген суусундуктарды ичип отурабыз. Мындай жөн эле ысык болуп, мындай жакшы болуп турганда кола ичесиңер, көбүнчөсү мындай моменттерде, мындай жана жөн эле отурганда кола ичишпейт экен. Мисалы үчүн спорт менен машыгып атканда, суусасаңар, кола ичесиңерби? Кола ичкиңер келеби мындай? Жок, ал маалда обычный суу ичким келет. Туура. Суу жөнөкөй эле суу ичкиңер келет. Мына эми карап көрсөңөр туугандар, ушул Coca-Cola кайсы маалда жегиң келет дейт? Бул только тамак ичип атканда, демек, могу фастфуд, особенно фастфуд жеп атканда Coca-Cola'ны ичкиң келет экен да. Анан ошо реклама, ошону куюп койгондо мээге кишилердин рекламасын деле карап көрсөңөр, бир колунда пицца кармап турат, бир колунда болсо Coca-Cola ичип атат. Биздин Кыргызстанга келгенде Coca-Cola бир колунда самса кармап койгон, экинчи колунда Coca-Cola. Анан жана рекламасында бар, жана видео рекламасында эки дос бири менен мындай урушуп атат да. Бирөөсү айтат, манты таттуу десе, экинчиси айтат, плов таттуу дейт. Экөө бири менен аябай урушуп атышат, ортосунан кыз өтүп кетти, айтат, мантыбы же пловбу айырмасы жок, Coca-Cola тамакты даамдуураак кылат деп өтүп кетти рекламасы. Чын эле ошондой болуп калды. Мен тамак жегенде эле Coca-Cola ичесиң, башка убакытта ичпейсиң. Башка убакытта ойлонбойсуң. Жаңы жыл же болбосо той-пойго барсаңар, столдо точно турат да Coca-Cola. Спрайт, мурайтыңар жок. Coca-Cola точно турат, баары бир турат да. Канчалык жаман көрбөсүңөр да, жаманбы, жакшыбы,
полезный, не полезный, ичиңер оорутат дегенде мындай дейт. Бирок кандай барбасаңар тойдо турат да. Мына брендтин күчү ошол. Анткени ал тамактын жаны. Ошол туугандар, эмкисин өтө эле. Дүйнөдөгү биринчи космонавт ким? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Туура. Дагы башка ойлор барбы туугандар? Баягы лайкаларбы? Жок, алар эми космонавт эмес да. Туура эле, Гагарин. Баарыбыз эле туура эле баары билебиз. Максат да өтө эле бул мындай саясат болуп кеткен да, жана Совет Союзу менен тиги АКШ бири-бири менен мындай атаандашып ким биринчи болот деп жүргөндө ошо Советский Союз биринчи жиберген турбайбы. Ошондо туугандар карасаңар, мына баарыңар билесиңер, Юрий Гагарин биринчи космонавт экенин баарыңар билесиңер. Экинчиси ким билесиңерби? Интернетке кирбей айткыла, биринчи болгон. Титов болуш керек. Ким? Титов, Титов деп жазат. Дагы? Мен билбейм. Надежда дейт. Мына көрдүңөр, биринчисин баарыңар билесиңер, экинчисин болсо 2-3 киши берет экен, калганын билбейт экен. Салижан Шарипов дейт. Жакында эле ушту. Үчүнчүсү ким? Үчүнчүсүн да билбейсиңер, Үчүнчү, төртүнчү, бешинчи эч ким билбейсиңер. Бул эми эмнени айтып атат? Эмне деп кандай чечим келсе болот бияктанчы? Кишилер ушу негизи кишинин ушу мээси ушундай иштейт экен да. Биз биринчилерди эле таанып экенбиз, эстейт экенбиз. Биринчилерди эле гана эстейт экенбиз. Калганын эстей албайт экенбиз. Экинчилерин, үчүнчүлөрүн уже эстен чыгып кетет экен. Экинчилерин мындай билиши мүмкүнбүз, бирок көбүнчөсү экинчилерин билбейт экен. Экинчи ким? Мисалы үчүн өзүңөрдүн биринчи классыңарды жакшы эстесиңер мүмкүн, экинчи, үчүнчү, төртүнчүнү аны уже унутуп калышың мүмкүн. Биринчи өзүңөрдүн мугалимиңерди эстесиңер, атын, жөнүн баарын, жана фамилиясын баарын эстесиңер, экинчи, үчүнчү мугалимдердин аттарын унутуп каласыңар. Биринчи машине, ошонун баарын карап кетерсиңер, биринчилерди эле эстейт экен да кишичи. Калганын эстебейт экен. Демек, ушул бизнесте деле ошондой, силердин компанияңар, ишиңер биринчи местода турбаса, силерди дагы жана экинчи, үчүнчү космонавтта болуп унутуп калышат кишилер. Ал билет, силер бир жерде барсыңар, иштеп атасыңар. Бирок оюнан эсинен чыгып кеткен да. Ошон үчүн ойлонуп көргүлө. Өзүңөрдүн бизнесиңерде, өзүңөрдүн чөйрөңөрдө кайсы максаттуу аудиторияга силер биринчи боло аласыңар? Эмнеңер менен биринчи боло аласыңар? Ошону жакшылап ойлонуп көргүлө. Бияктан жана эжекебиз Надежда деп кетти эле. Наверное, сиз ушул эжени айтам деп аткансызбы, Валентина Терешкова деп. Бул Валентина Терешкова деп биз бүт дүйнө тааныйт. Дүйнөдөгү биринчи аял космонавт деп баарыбыз тааныйбыз. Туурабы? Демек, ушул жерден мындай кызык нерсе бар да. Валентина Терешкова саны менен алганда, Википедиядан деле кирип карап көрсөңөр болот. 6-чы космонавт болгон да. Биринчиси Гагарин болгон, андан кийин дагы 4 эркек киши болгон, андан кийин ошол 6-чысы Валентина Терешкова болгон да. Эми суроо. Ушул кантип 6-чы номер биринчи болуп калды да? Эмнеге ушул Терешкованы эстеп калышты, калган 4 Аял болгондугу үчүн, аялдардан биринчи космонавт. Туура. Бул эмне деп түшүнсөк болот? Аял затынан биринчи жолу космонавт болуп чыккандар. Туура, эркектерден биринчилер 5-өөсү эркек болчу, 6-чысы аял болуп калды. Ушул эмне десек болот? Айырмачылык, Айырмачылык. Ооба. Гендерный равенство. Аялдан биринчи туура. Мындай болуп атат да.
өзгөчөлүк мына болгон үчүн эсте калат. Эң туура айтып атасыз мына Жамбылак мебель дейт. Атыңызды билбейт экенбиз, кечирип коюңуз. Бул жактан мындай маалымат да. Өзүңөрдүн чөйрөңөрдө силердин мисалы үчүн 20 атаандашыңар бар болсо, арасында сиз бир 15-чи же 10-чу болсоңор деле, силер биринчи болуп кеткендерге биринчи мындай лидерликке чыга аласыңар. Бирок ал үчүн өзүнүн шарты болуш керек. Силер өзүңөрдүн компанияңардын, өзүңөр чөйрөсүңөрдүн ичинен бир мындай уникалдуу айырмачылыгыңарды табышыңар керек да. Мисалы үчүн, могул жерденчи бул уникалдуу, эмнеге уникалдуу айырмачылык буякта? Анткени мындан мурунку 5 эркек 5 тең эркек болчу, 5 космонавт. Ошонун бирөөсү дагы айтпайт да, мен жок, биринчи аял космонавт мен болчумун деп эркектер айта албайт, туурабы? Айтса деле айтат деп, сен эркек болуп турбайсың, мына аялдардан деп. Бияктан бул очевидный нерсе да. Муну далилдесе болот. Далилдей аласың. Ошон үчүн бул эч ким буга претендовать айта албайт да. Жок, биз деген биз биринчибиз, же силер экинчисиңер деп. Бияктан өзүңөрдүн уникалдуу бир айырмачылыгыңарды табсаңар, ошол уникалдуу айырмачылыгыңардын аркылуу силер өзүнчө мындай биринчилик болуп кетсеңер болот. Могу Терешкова менен эле мындай жакшысыздар үлгү да. Мисалы үчүн азыркы убакытта дүйнөнүн ичинде бүт биздин шаарыбызды, жанагы планетабызды алганда делечи, канча космонавт бар? Уже азыр болуп кетти. Азыр бир 10 миң, 20 миң, может 100 миңге чейин ашып кетти. Может андан аз, ким билет. Бирок ошонун арасынан дүйнөнүн бүт дүйнөсү биринчилер деле билет да. Мына Валентина, ким? Гагарин биринчи космонавт, Терешкова биринчи аял космонавт, андан кийин Нил Армстронг деп атат. Ал биринчи жана айга конгон. Андан кийин сиз жана Салижан Шарипов деп атасыз. Салижан Шарипов Кыргызстандын борбордук Азиянын ичинен мындайча айтканда биринчи болуп чыккан. Ошон үчүн ошолорду деле билесиз. Экинчилерин силер билбейсиңер, көрдүңөрбү? Ошондой эле өзүңөрдүн ишиңерден, бизнесиңерден карап көргүлө, араңарданчы уникалдуу айырмачылыкты тапсаңар, ошол аркылуу силер өзүңөрдүн бизнесиңерди биринчи ордуна, лидерликке алып каласыздар. Эмкисине өтөлү. Туугандар, түшүнүктүү эле болуп атабы? Түшүнүктүү болсо, плюс басып койгула, сураныч. Түшүнүксүз болбосо андай минус. Ооба, түшүнүктүү болду. Рахмат, Бактияр. Рахмат, силерге рахмат. Көрүп атам. Рахмат. Ооба, туура Анаржы, эң туура. Эмки ушул слайдыбызга өтөлү. Улуттук суусундуктарды чыгарган бренд кайсы бренд Кыргызстанда? Кандай деп ойлойсуңар? Шоро. Эң туура, Шоро. Бирок Шородон башка дагы башкалар бар да, туурабы? Башка компаниялар деле Шоро мындай максым месем, улуттук суусундуктар чыгарган толтура да бизде, туурабы? Шоро биринчи улуттук суусундуктар боюнча Шоро биринчи чыккан да, андан кийинкилер анча эсте калбайт. Айтылганда эле биринчи Шоро эске келет да. Эң туура айтып атасыз, көрдүңүзбү? Туугандар, ушул мына эжекебиз айтып кеткен эле эң туура сөздөр. Ушул позициялоо деген ушул нерсе. Компанияңардын өзүңөр ишиңерден биринчи эмнеси болушу мүмкүн? Биринчи мындай эң оюңарга биринчи келгендер, көрдүңүзбү? Өзгөчөлүгү болчу. Биринчи болуп баштаган. Ошон үчүн алар азыр ушул немеге жетишти да. Мисалы үчүн немегечи мындай жана Шоро сатып отурган мындай эжелерибиз барбы, апаларыбыз. Ошолорго келип туруп, Шоро куюп бериңизчи десе, эмне куюп берет силерге? Туугандар? Болуп жатабы?
Максым. Максым куюп берет деп чатка жазып атышат. Туура, Максым. Алап Бирок коюп берсе керек, наверное. жок, ошода сурап көрсөңүз эксперимент кылып, шоро куюп бериңизчи, же болбосо чоң шоро, кичинекей шоро деп мындай жанагы стаканчигин айтып эмес беле. Шоро куюп бериңизчи десеңиз, сизге ошоктон силерге шоро куюп бериң, шоро деген артына ошону Максым куюп беришет. Мына баарыңар деле айтып атасыздар Максым. Бирок ошонун эле жанында чалап турат. Чоң мындай бочкадагычы. Деревянный. Анын ордунда анын жанында дагы муздак чай деп, муздак суу деп жазылып турат, Эмнеге ошол жактан шоро куюп бериңизчи дегенде чалап, же болбосо квас же дагы башка суусундук куйбайт. Анткени баардык кишилердин башында мээсинде шоро деген бул Максым деп баары эстешет, Ошондой эле дагы башка мисалдар келтире кетейин. Тифаль, вот мына, рахмат эже. Тифаль деген эмне? Бул негизи электрочайник да. Анан биз мисалы айылга барса любой электрочайникти тифаль дешет да. Туура. Анан Аристон деген бар, туурабы? Ал жана сууну ысыткан жана водонагреватель. Бирок Аристон, анан кийин могу Тифаль бул компаниянын аты да. Туурабы? Электрический чайниктин аты эмес да. Баардык электрический чайниктин баарын Тифаль деп беребиз биз кыргындай. Көнүп алганбыз. Анткени мээске сиңип калган. Эмнеге ошондой? Анткени биринчи жолу ошол Тифальдер кирген биздин Кыргызстанга, анын рекламасын көргөн, анан ошол менен сиңип калган да. Аристон, анан допустим жана неме деген бар. Азыр айтып атпадым жана Финка. Мен өзүм KCB банкында жетекчиси, маркетинг жетекчиси болуп көп жыл иштеп келгем. Ошол жерден иштеп жүргөндө мен мындай изилдеп клиенттерди карап отурчумда иштеп атканымчы. Анан Бишкекке бир апабыз келиптир. Региондон келген го. Келип мына кредиттик специалистке отуруп туруп адисине: "Ай кызым, мен Финка алайын деп келдим" деп айтып атпай. Тиги специалист биздин адисибиз жакшы түшүнбөй, эже эмне кандай эмне деп такыр түшүнбөйт. Финка барбы деп атат. Финка канчадан деп атат. Анан кийин тиги түшүнүп кетишти да, Финка деген бул кредит турбайбы депчи. Мен сразу эле түшүндүм. Көрдүңөрбү, эмнеге мындай? Анткени ошол региондорго мурунку эң биринчи банктардан мурун ошол Финка микрокредит, азыр банк болуп кетпеди, мурун микрокредиттик компания болчу. Ошол биринчи кирген да ошол жаккачы. Ошон үчүн кишилердин мээсине анын сезимине кирип калган. Бул Финка деген кредит, насыя деп калган да. Даже баягы сөз бар эмес беле, Финка ойнойбуз деген. Это групповой кредит да болчу. Көрдүңөрбү, кандай сиңип калган кишилердин мээсине. Биринчилерди эле эстейт, туугандар, биринчилерди эле эстейт силердин кардарларың. Ошонун аягында дагы бир силерге айта кетейин. Эмкисине өтөлү. Баш жазыш үчүн кайсы брендтин суусундугу туура келет? Жакшы мындай ичиптир, Тан дейт эжеси. Рахмат. Дагы кандай идея, ой пикир бар? Так, Тан деш керек болуш керек эже, Тан. Рахмат. Тан, туура. Рахмат. Рахмат. Эми мына карагыла. Тан. Туура, бүт туура. Көрдүңөрбү туугандар? Мен деген бияктан бренд жөнүндө эч айткан жокмун. Тан жөнүндө эчтеке айткан эмесмин. Мен силердин мээңердин ичиңерге кирип туруп, ошол жоопту мен билип туруп эле сразу эле баш жазып көргөн эмес. Эми жашоодо баардык нерсе биринчи жолу болот. Келечекте дагы болот болуш керек, карап көргөс. Эми мындай ден соолугуңузга карап дегендей да. Тан, туугандар, мына карап калгачы. Могу негизи танды ичип көргөн кишилер баары эле билишет. Бул чалаттын айырмасы эчтекеси жок. Бирок бир аз туздуураак, анан газы бар. Бирок ошол эле чалап да, негизичи. Ошол эле чалап. Эч айырмасы жок. Бир аз мындай туздуураак, анан танчы, тан. Анан бир аз неме газы бар. Болду. Эми ошо баш жазганга жакшы жардам берет. Бул эмнени айтып атат туугандар? Биринчи очередте бул тан эмес, танны эмес, таңны.
жана таң атат го, утро таң деп айтылат. Андан кийин ошо жанагы баш ооруп тигинде мындай баш ооруп эртең менен башталат да. Жумушка баратканда тигинде мындай атканда. Эми бул эмнени айтып атат туугандар? Таң деп бияктан чыкканы бул негизи түрктөрдөн келген. Бирок ошол эле чалат. Ошол эле чалат. Мына нары жебиз дагы туура деп атат. Рахмат. Мен кичинекей кезимде эле мен эсимде, папам, атам жакшы барып түнчүндө достор менен жакшы эс алып келгенде, эртең менен мен папамдан сурабай эле таанып коюп калчумун, мага жиберичи. Ошондон бери меники мындай калып калыптыр да, эсимде. Ушул нерсе туугандар, могу эми баш жазыш үчүн мындан тышкары толтура башка суусундуктар бар, туурабы? Эсимде калса да жанагы эле ошо папам жүргөндө кичинекей экен, ошондо жанагы минеральный суу, минералдык суу, жана жалават дегендер бар болчу. Андан тышкары дагы жана немелер бар. Азыркы деле карап көрсөңөр, дагы кайсы эле боржоми дегендер бар, Ошолордун баары тең эле суу саганды ичсең болот, жакшы, анан баш жазышат. Бирок эмнегедир анын баары унутулуп, анан таң келип калды да. Эмнеге мындай? Кандай деп ойлойсуңар, эмнеге мындай туугандар? Ой пикириңер айта кеткилечи. Микрофонуңар күйгүзүп сөйлөсөңөр болот, туугандар. Белгиле. Менин оюмча ошол максаттык аудиторияга туура слоган менен кире алган эмеспи алар. Боржомилер мисалы, тандарга чейин. Ошол себептен эсте калбадыбы. Бул алгачкы реклама сатпак мейли. Рахмат Жанар эже. Бул реклама жагын айтып атпайсызбы? Бул жакта мындай да. Азыр боржомини алып көрсөңөр, боржоми 100 сомдон өйдө турат. Бишкекте, по крайней мере, точно да. 100 сомдон өйдө да. Таң болсо канча сом эле? 1 литри 50 сомдун тегерени болуш керек. 50 сом, 60 сом. Мындай 2 эсе 3 эсе арзан болот атпайбы? Анан мындай өзүнүн мындай көлөмү менен деле алганда, бул көп мындай чоң көбүрөөк жактан боржоми билбейм, мен деле көп мындай бул жакты жакшы билбейт экенмин. Бирок ушул айтып калышат, таң аябай жакшы сергетет, жакшы жардам берет депчи. Башкалардын башка суусундуктарга караганда. Бирок бияк жактан айтып атат, ушул рекламасы туура кирген дейт да. Негизги бияктан мен силерге айта кетейин, ушул Таң компаниясы, то есть Таң ушул өнүмдү ким чыгарат, ким деп ойлойсуң? Кандай деп ойлойсуң? Кайсы компания чыгарат? Артезиан? Азыр окуп алдыңар, Жок, мен билчүмүн. Бул мындай да. Көбүнчө кишилер менен сурап атканда, мындай сүйлөшүп атканда, шоро чыгарат деп ойлошот экен. Бирок шоро чыгарбайт. Бул шоро компаниясынын бакыш Артезиан постоянно куйрук болуп эле жүрүшөт. Аябай чоң компания, аябай ийгиликтүү компания, бирок ушул шоронун такыр жеңе албай коюшту да. Бүт баарын туурашат. Аларда деле максат жана максимы бар. Ошол эле жана чалапы бар, бүт баары бар. Бирок ушул Таң деген уникальный товар болчу да, уникальный өнүм болчу могу биздин базардачы, Кыргызстандын базарында. Ушуну нерсени жакшылап реклама кылып берсе, ушул өнүм менен эле бизиликке чыгышмак да. Бирок азыр рекламасын карап көрсөңөр, эч жерде рекламасы жок. Анан шоро болсо өзүнүкүн чыгарып алышты. Таң шоро деп чыгарып алышты да. Точно эле ушундай. Прям 100% окшош. Ичип көрсөң мындай. Бирөөсү кычкыраак, бирөөсү мындай да, мындай татуураак болобу? Ушундай да. Эми ошол позициясын Таңдын мурунку ээлеп калганы, азыр кишилер мурун баары тең Артезиан деп биз азыр айтып атабыз, мен көбүнчөсү шоро деп айтылат уккам да. Демек шоро кайра бияктан дагы утуп кетип атат да, бул жактанчы. Ошон үчүн реклама кылып атканда жакшылап ойлонуп туруп, жакшы мындай адистер менен советтештирип, жакшы консультация алып кириш керек. Анткени силер деген өзүңөрдүн компанияңардан ушинтип өнүмдү реклама кылып атканда, өзүңөрдүн туура эмес кылып койсоңор, ушул Артезиан компаниясында кылып туура эмес кылып алсаңар,
өзүңөрдүн атаандаштарыңарга жардам берип коесуңар да. Мындайча айткандачы, шорозундай. Могу таңдын аты дагы шорого жакыныраак экен да. Артезиан компаниясыныкына эми анча эмес, бирок мындай таң дегенде шоро ассоциироваться этилет негизи. Вот, көрдүңүзбү сиздики деле. Сиз билип Ооба, туруп дагы артезиан чыгарып атканда бирөөз баары айтат. Анткени бул артезиан деле биздин кыргыз компаниясы бар. Биякта казактар менен дагы биздин жанагы шериктер бар. Бирок негизи ушул артезиан компаниясы аябай көп ушундай каталычылыктар кетирет да именно реклама жагынан. Ошон үчүн булар биринчи местасын атакка ала албайт да. Кээ бир суусундук жактарынан алышат биринчи место. Бирок мен ушу жакшы байкаган жокмун. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп көрсөңөр өзүңөрдүнчү. Азыр деген мен ойлоп көрсөм, өзүмдүн мындай анализ кылып аткан карап атам, баягыда мен Facebook өзүмдүн баракчама катталсаңар болот. Аяктан дагы мен ушундай темаларга көп мындай обзорлор жазып турам. Ошол жакта жазгамда, могул компанияны алып көрсөңөр, Шоро компаниясын алсаңар, аяктан алардын өзүнүн 17 өнүмү бар. Жанагындай эле Максим, Чалап, дагы башка ошондойдун 17өсү бар да. Ошонун арасынан артезиандыкы ошол эле 17 өнүмү бар. Конкурент да мындай. Контур продукт деп коет, контур өнүм. Мисалы үчүн жанагы Coca-Cola менен Pepsi дейт да. Coca-Cola'ныкы Pepsi бар, Fanta'ныкы Mirinda бар. Деле тиги жана Sprite'ка тиякта Pepsi'нин немесин карап көрсөңөр, жана 7up бар. Ошондой эле контур продукт деп коет, контур өнүм. Ошондой эле Шоро жагынан карап көрсөңөр, Шоронуку ушул Чалап бар болчу, бирок Тан менен Чалаптын айырмасы мындай ичип көрсөң почти жок да. Бирок ошол эле жерден Тан менен ошону акырын караштырып көрсөңөр, туура салыштырып көрсөңөр, Тан такыр башкача мындай элесине такыр башкача нерсе келет. Ошон үчүн өзүңөрдүн бизнесиңерди ачып иштеп атканда ушул жагын жакшылап ойлонуп көргүлө турат. Силер реклама кылып атып туруп өзүңөрдүн конкуренттериңерге, өзүңөрдүн атаандаштарыңарга жардам берип коюш. Ошол. Эже аягында сүйлөшөлү, Роза эже, мен көрдүм. Сурооңузду. Эми туугандар, мына азыр акырында келип калдык уже. Позициялоо дагы бир жолу кайталай кетейин. Бул бренд өзүнүн максаттуу аудиториясынын ан сезимде ээлей турган орун тууган. Мына азыркы эле айтып кеткен нерселер, могул жактан мен силерге суроо берип атканда, мен силердин биякта компаниянын же болбосо өнүмдүн атын айткан жокмун, туурабы? Суроом силердики бул жактан мындай жалпысынан эле суроо ситуацияны мындай көрсөтүп туруп, шартты мындай көрсөтүп, анан силерге суроо бергенде силер оюңарга биринчи нерсени келгенде айтып атасыңар. Мына туугандар, ушул нерсе позициялоо деп аталат. Эми ошол эң башкы сурообузга келели. Азыр бияктан жана презентациябыз башында тренингге келгендечи. Ушул суроо менен баштабадык белек. Эмне үчүн кардарлар сизди тандабайт? Суроо эң оңой. Актуалдуу. Жообу ушул жерде. Ушул 3 нерсени туура эмес жасасаңар, силердин кардарыңар, клиенттериңер силерди тандабайт. Ушуларды 3 кадамды туура иштеп баштап чыксаңар, анда ушул клиенттериңер өзүңөр клиенттер табасыңар, ийгиликке жетишесиңер. Биринчи очередь, биринчи кезекте өзүңөрдүн компанияңардын жакшы туура өнүм чыгаргыла. Силерге мурунку айтып кеткендей, Легенда компаниясынын, Шоро компаниясынын Легенда өнүмүн ушул мисалысынан баарыңар эсиңерде, ушундай эле бир эле суу менен 5-6 өнүм жасай алат. Карагылачы. Эми ошону карап көрүп мындай ойлонуп көрсөңөр, ушул 6-5 өнүм жасабай туруп элечи, жөнөкөй эле могул 3-чү сүрөттө карасаңар, мындай бөтөлкөнү сатып атпайбы, ичинде суу. Ушундай эле бөтөлкөнүн ичинде суу сата берсечи, ана мунун баарын калганын кылбаса канча кирешенин таппай калмак? Ойлонуп көрсөңөр, канча деген сом, канча деген миллион сом таппай калмак. Ал акчаны ким алмак? Ал акчаны деген атаандаштар жей алмак. Ар бирөөсү, ар бир атаандаш жакшылап карап жанагы мындай бөлтүрүктөй болуп, бөрүдөй болуп карап
аңдып турат да. Ошондой үчүн бияктан туугандар жакшылап ойлонуп, өзүңөрдүн биринчи очередь компанияңардын жакшы өзүңөрдүн биринчи жакшы түшүнүп алышыңар керек да, ушул немесинчи өнүмүн туура жасаганды үйрөнүп алышыңар керек. Мындай пример толтура. Керек болсо дагы мындай интересный болуп болсо, силерге бул тема муну дагы көп чыгарсак кете берсе болот. Мындай толтура мындай бага көп убакыт керек да, мындайча айтканда. Ошон үчүн биринчи очередь, биринчи кезекте туугандар өнүм жагын жакшылап ойлонуп чыгарышат керек. Экинчисинде туура ат койсоңор, туура ат коюп, мына маяктан анан жаран менен слоган менен. Мына такси кредит деген, эскердеби? Ошо маяктан Бактияр кредит деп койсо, эч кимге түшүнүксүз болуп калмак. Туура? Шаурма по-нарынски, сразу эт келди оюна. Көп эти көп шаурма болот экен деп. Бияктан домик деревни, экологически чистый, таза, таяк бунун баары тең деген сөздү билесиз. На козы гриль, дары тяньшани. Ушунун баары тең туура ат койсоңор туугандар. Туура ат коюп койсоңор, силердин клиентиңер эстеп алганыңарга жакын да, баттан эстеп алышат силерди. Бактияр кредит деген компания бар экен, алар кредиттер менен тиги водительдер менен иштеткен, тиги таксисттер менен таяк десең, кишилер эстеп калышы мүмкүн, эстейт убагы мененчи, бирок ага убакыт көп кетет, ага акчаңар кетет, анан өзүңөр кыйналасыңар. Туура ат койсоңор, акчаңар да аз кетет, убактыңар да аз кетет, бирок кирешиңер да батыраак келет. Бул баары тең өзүңөр тоскоолчулук кое аласыңар компанияңаргачы, ишкерлерчи. Мына ушул 3 тоскоолчулукту өзүңөр койбош үчүн ушул жерден нерселерди айтып кетип атам. Биринчиси өнүм, экинчиси ат коюу, туура слоган коюш керек, ураан, анан үчүнчүсү ушул позициялоо. Туугандар, жана ушунун баарын кошкондо, позициялоо стратегиясы деп аталат. Ушул 3 нерсени, 3 кадамды туура иштеп чыгарсаңар, силердин клиенттериңер сизди тандай баштайт. Силердин атаандашыңарды эмес, силердин ишиңердин, силердин компанияңардын өнүмүн, товарларын же башка тейлөө жагынан карай ошону силерди тандай баштайт. Ошо туугандар, рахмат, мен бүгүнкү темамдын аягына келдим. Силердин сурооңор бар болсо, дагы жооп берип кетейин. Убактыбыз бар, Айдана. Чоң рахмат, Бактияр мырза. Абдан сонун презентация болуп кетти деп ойлойм. Сиздерге ушул кызыктуу жана керектүү болгон материал болсун, урматтуу биздин катышуучулар. Рахмат, анан активдүү катышып бергениңиздер үчүн дагы чоң рахмат. Чатка жазып атышат, сизге чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүз үчүн деп. Бактияр мырза, биз сизге бүткүл ПИК Кыргызстан жамаатынан ыраазычылык билдирип кетели. Жана азыр эми сиздерде сурооңуздар болсо, колуңуздарды көтөрүп, анан микрофонду жандырып узатып кетсеңиздер болот. Бир 10 мүнөт калды деп, азыр 10 мүнөтүбүз бар. Анан контакты деп Бактияр мырза акыркы слайдта көрсөтүп кеттиңиз, Азыр. Азыр ошол слайдка коюп койсоңуз, мен ойлойм, биздин катышуучуларга керек болуп калабы депчи. Туугандар, мына мен байланыштарым бияктан чыга алсаңар болот. Facebook'tan тапсаңар болот, Instagram, почтам бар, мына демек анан биздин расмий вебсайтыбыз. Чоң рахмат. Ушул жерден Бактияр мырзанын байланыштарын алсаңыздар болот. Сурооңуздар болсо келиңиздер. Жок болсо анда бүтүрө берели. Суроо бар го дейм. Туугандар, сурооңор. Биз мененсиздерби, угуп атасыздарбы бизди, көрүп атасыздарбы? Баары түшүнүктүү болду. Эми все-таки окуу зарыл экендигин, керек экендигин түшүнүп турабыз. Рахмат, Бактияр мырза. Мына силерге, кыздар уюштуруучулар, силерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Түшүнүктүү болду. Рахмат. Азыр кыздар, мына администратор уюштуруучулар ушул сабактарга, билимдерге катышуу үчүн
кимге каяка кайрылсак болот? Мен айтып кетейин, бизде pic.kg деп сайтка кирсеңиз болот эжеке. Анан ошондой эле инстаграмыбыз бар, Пик Кыргызстан, pic.kg деп эле жазсаңыз YouTube, Instagram, Facebook чыгат биздечи. Пик деп жанагы тоо менен ассоциация болот, ошондой аты. Анан азыр мына кесиптешим Элдияр жазып жатат биздин ошол шилтемелеринчи веб-сайтыбызга. Анан көбүнчө ошол Инстаграмга чыгып, анан биздин 3 долбоордун номерлери дагы жазылган, жана айтып кеттик, 0500 003 763 003 766 деп байланышып, биздин программаларыбыз эми баягы бизнес акселерация, преакселерация, атайын бизнести окутабыз, баягы башынан аягына чейинчи, менеджмент, маркетинг, финансы менен ошол каржылоо боюнча дагы башкармалыгын үйрөтүп кетебиз. Сиз биз менен ошентип байланышсаңыз болот. Келиңиздер, суроолоруңуздар Бактияр мырзага болсо берип кетиңиздер. Кандай чатты окуп кетейин? Суроолорум жок дейт. Пайдалуу болду, чоң рахмат. Көрүп угуп жатабыз дейт. Рахмат чоң. Бүгүнкү ошол вебинардын негизги максаты бул ар бир бизнести сиздер ойлоп чыкканда ошол сразу позициясын ойлоп чыгышыңыздар керек да. Ушул маркетинг жагынан кандай ат коюп, кандай слоган берип эметсеңиздер, ошол кийин бизнестин ийгилиги ал деген эми жарым эле жумуш болуп калат го. Себеби ошол чоң ролду ойноп калат. Ошон үчүн Бактияр мырзанын материалы бүгүн абдан биз үчүн пайдалуу болду деп ойлойм. Сурооңуздар жок болсо, биз менен байланышта болобуз десеңиздер, Элдияр мырза жазып кетти. Чалыңыздар, биздин офиске дагы келсеңиздер болот, чалып сүйлөшүп, качан баралы депчи. Анан Бактияр мырза менен байланышта болуңуздар. Ошентип өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарды кеңейте бериңиздер деп айтмакчымын. Дагы окутуулар болобу деп Гүлжамал эже сурап кетиптир. Биз бул жерде позиционированияны ойлонуп көрөбүз. Биз ачык вебинарлар болсо, биз менен Инстаграмда чогуу болуңуздар, ошо социалдык тармактарда бүгүнкүдөй катталгандай эле биз реклама кылып кетебиз. Биз азыр алдын ала айта албайбыз да, ооба только позиционирование болот деп. Мен жана айтып кеткендей элечи. Биздин офисибиз Ош шаары, Ололо хаус, жанагы Араванская, Ленина көчөсү 316. Ориентир биздин паспортный стол деп айтып кетсем болот. 2 этаж, 23 кабинет. Нургүл эже. Алдын ала чалып, биз менен байланышып койсоңуздар, баратабыз депчи. Биз кээде жолугушууларга чыгып кетебизчи, эме звонокторубуз болуп калышы мүмкүн да. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Байланышта болобуз. Сиздерге чоң рахмат. Бактияр мырза, сизге рахмат. Суроолор жок болсо, анда аяктай берели. Бул жерде биздин бул вебинар жазылды. Жазылган вебинар ошо YouTube'га чыгат. Бир кийинки жумадан чыгып калат уже каверлер менен даяр болуп. Ошол жактан Пик Кыргызстан деп дагы көрсөңүздөр болот. Пайдалуу маалымат ала аласыздар. Башка буга чейин болгон вебинарларды дагы көрсөңүздөр болот. Элдияр мырза, келиңиз. Рахмат, уруксат берсеңиздер. Биздин катышуучуларда суроо жок болсо, Бактияр мырзага өзүнүн бир каалоосун айтып кетер, кандайдыр бир кеңештерин айтып кетер биздин катышуучуларга. Албетте. Туугандар, мен биринчи очередте, биринчи кезекте бул жактан уюштуучуларга, PIC-KG уюмуна, тобуна силерге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Анткени бул мага эң мындай негизги нерселердин бири да. Анткени мен өзүмдүн жашоомдун, мындайча, өзүмдүн кесибиме ээ болуп бартам. Мага да көп нерсе үйрөнүш керек, бирок ушул өзүмдүн жумушум менен баратып, мен ушул дүйнөдөн өткөнгө чейин ушул позиционирование темасы менен кетен болушум керек.
Бул аябай чоң направление да, мындайча айтканда маркетинг стратегия. Ошол менен иштерге менен бөлүшүп Бактияр мырзаны жоготуп калдык окшойт. Азыр бүтө туралы, байланыш жакшы болуп кетсе. мага маалымат берип тургула, чогуу иштеп чыгып мындай иштеп турабыз. Туугандар, силерге болсо мен бир эле нерсе каалайм. Эч нерседен коркпогула. Бул нерсе деген могу позиционирование, позициялоо деген нерсе, эми мен силерге айтып кетелим. Мен 12 жылдан бери ушул тема менен окуп иштеп келатам. Анан мен өзүм 70тен ашуун бизнес проекттерден, ушундай проекттерден жасап иштеп чыккам. Эми элестетип көргүлө, ошо 70 жолу позиционированияны жасап, куруп, жасап көргөм биздин могу Кыргызстандын ичинде компанияларга. Ошонун 50сү жарабай калган да, туура эмес болуп калган. Мындай тажрыйба керек экен да бул жерденчи. Анан элестетсеңер, ошол 50 жолу туура эмес жасаган жолун билгенден кийин анан табат экенсиз да туура жолдорунчу. Ошон үчүн силер коркпогула, болобу, болбойбу, бул нерсеге биринчи очередтен ушул эң негизги нерселерди эле түшүндүрдүм силерге бүгүн. Келечекте буларды силер деген күн сайын иштеп кете берсеңер эле бир күнү чыгат. Жыйынтык чыгат. Жасап кете беле, акырын карап бересиздер эле, анан кийин убакыт бериш керек. Анан ар бир өзүңөрдүн жумушуңардан ушул позиционирование, позициялоо жанагы принциптерин, негиздерин колдонуп эле иштеп баштасаңар, силер өзүңөрдүн клиентиңер эле ошентип көбөйүп кетет. Ошон үчүн бул бат эле боло калбайт. Бүгүн кылыңар, эртең жыйынтык көрөт. Биз ушундай турбайбызбы көчмөн эл. Бат эле нерсе кылгыңыз келет да, мындай жанагындай таблетка от всех болезней деген бар эмеспи? Андай эмес, убакыт керек туугандар. Ошону мындай жакшылап түшүнүп, ошентип иштеп баштасаңар эле, мен чындыгы менен, толугу менен ишенем, бияктан силер чоң мындай жеңиштерге жетесиңер. Анан ошолордун силердин чоң кийинки жеңиштериңерге мен 1% мындай ошого мындай түрткү болсом, мен ошого ыраазы болом да силерге. Ошон үчүн чоң рахмат туугандар, ийгилик каалайм, оорубагыла, бар болгула, бай болгула. Рахмат. Чоң рахмат, Бактияр мырза. Чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Биз менен дайыма чогуу болуңуз, ушундай көп компанияларга өз салымыңызды кошуп, ийгилигин тең бөлүшүп жүрөрүңүз демекчимин. Анда баарыңыздарга ийгилик, ден соолук жана бакубат жашоо. Биз менен чогуу болуңуздар, дагы алдыда көрүшкөнчө. Бүгүн биз менен чогуу болгонуңуздарга чоң рахмат. Рахмат чоң Айдана, уюштуруучуларга чоң рахмат. Абдан пайдалуу вебинар болду. Чоң рахмат. Ийгилик сиздерге.